Нарматов ата жұрт, Қырғызстан. Урматтуу депутаттар. Мынал жерге социалдық сайтқа, Фейсбукка Байсалов деген өкмөттүн орынбасары депутаттарды түздөн-түз жаманатты кылып, жала жаап жазып атат. Мына угуп койгула. Читайте внимательнее обращение. Вопрос в волоките депутатской. Продовольственная безопасность под угрозой. Мы упускаем посевную из-за затягивания принятия пакета сельхозпоправок по кластерам, пастбищам, малопродуктивным землям деп. Бул деген түздөн-түз Байсаловдун бийлик бутактарынын арасында провокация уюштуруп, бийликтерди бири-бирине карама-каршы коюп жаткандыгынын негизги болуп эсептелет. Байсалов качан ушундай провокаторлык иштерин токтотот? Бул саясатчыбы же аткаруучу бийликтин орунбасарыбы? Ушуга окшогон адамдар ар бир бийликтин тушунда пайда болот дагы, бийликтин убалына калат ушундайлар. Ошондуктан биз бийликтин жүргүзгөн саясатын колдобостон эмне кылып атабыз? Мындай деген туура эмес да. Биздин депутаттар колунан келишинче мыйзамдуу келген мыйзамдарды колдоп берип атат. Келген гранттарды дагы, башкаларды дагы. Кластерлер боюнча депутаттар сын айткан болсо, туура эмес болуп калбасын. Президенти подстава кылбагыла, өкмөттүн башчысын подстава кылбагыла, дагы бир коррупциялык схеманын уюткусу болуп калбасын. Атайын ушу кластерлер боюнча элге кызмат кылсын, өндүрүшчүлөргө, жаратмандарга берилген нерсе түз жетсин. Туура маселе көтөргүлө деп туруп, туура эмес алып сатарларга кирип калган тизмелерди айтып койгон үчүн депутаттар күнөөлүү болобу? Ошондуктан кош бергиле. Оюн бүтүрүп коюн. Ошондуктан мындай маселелерди улам кайра-кайра саясат менен шугулданган Байсаловдун өзүнүн кызмат абалыны жогорку кеңеште караганга туура келип атат. Мындай болбойт да. Улам ай сайын бирден ушундай бир провокаторлук маселени парламентке ыргытып коюп жүрөт. Бул деген туура эмес. Ал президенттин саясатын колдогон болсо мындай иш жасабайт. Ошондуктан эскертүү катары мен ошол турмуштук тажрыйбасы бар мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн адам катары мен эскертип айтып коюн. Садыр Нуркожоевич, мындай туура эмес провокаторлук сөздөрүн Байсалов токтотуш керек. Биз колдон келишинче колдоп берип атабыз ар кандай нерсени. Анан өздөрүнүн кылган туура эмес ишини парламентке жүктөп, элдин алдында элдин өкүлдөрүн туура эмес пикир жаратканга аракет кылгандар өздөрү жооп берсин элдин алдында. Кайсы жерде туура эмес болуп атыптыр? Мынабыл жазган сөз жакшы сөз эмес бул. Болгондо дагы министрлер кабинетинин орунбасары өзүнүн социалдык маселесин карабайбы? Чарбалык ишти кураторлук кылган министрдин орунбасары бар да, премьер-министрдин орунбасары. Улам кайра-кайра ушундай сөздөрдү ыргыта берип, коомчулуктун арасында будуң чаң салгандын кереги барбы? Биз колдон келишинче Садыр Нуркожоевичтин баштап жүргүзүп аткан реформаларын, саясаттарын колдон келишинче колдоп атабыз. Эмне үчүн улам кайра-кайра бузукулук кылат Байсалов? Биз билебиз Байсаловдун ким экендигин, өмүрү бою батыштан каржыланган НПОлордун мүчөсү болуп жүргөн. Эмеле келип элге күйүп калыптырбы? Ошондуктан ойносо дагы ойлоп сүйлөсүн, коомчулукту дүрбөлөңгө салбастан. Рахмат.